Assalamu alaikum, урматтуу телегөрүүчүлөр. Назарыңыздарда шарият телебөрүүсү. Кудай буйрса биз 1 саат бою сиздер менен түз эфирде сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Биз мурунку жумада дүйнөдөгү болуп жаткан өзгөчө Түркиядагы, Сириядагы зилзаладан алынуучу сабактар боюнча сабактарга токтолгонбуз. Бүгүн дагы кайсы бир деңгээлде ушул окуяларга теманын тиешеси бар десек болот. Ошондой эле ар бирибизге жашоодо, күнүмдүк жашоодо, үй бүлөлүк жашоодо, бизнесте ушундай бир кыйынчылыктарга туушар болуп калышыбыз мүмкүн. Ошол учурда адамды ийгиликке жетелеген, адамды жакшылыкка жетелеген, адамды жакшылыкка түрткөн чоң нерсе бул жакшылыктан үмүт үзбө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадистеринде Алла Таала көп аяттарда мусулмандын сыпатыны үмүт үзбөгөн, ар дайым жакшылыктан ниет кылган, жакшылыктан үмүт кылган, келечектен көп нерсени үмүт кылган, Кудайдан үмүт үзбөгөн адамдарды момун адам деп сыпаттаган. Ал эми качанда башына оор сыноо келгенде, кыйынчылык келгенде үмүтүн үзүп коюу бул мусулмандын сыпаты эмес, балким адашуучулардын, капырлардын, эки жүздүүлөрдүн сыпаты деп сыпаттаган. Эгерде жеке жашооңузда ийгиликке жетем десеңиз, эч качан жакшылыктан үмүт үзбөңүз. Бул жашоо сыноо жашоо. Бир күн башыңызга чоң сыноо келиши мүмкүн. Бир күн кайгы, бир күн караңгы, эртеси күнү жарык болушу толук ыктымал. Ошондуктан көп учурда жаштарыбыз, кырсыкка кабылган, сыноого кабылган адамдардын көпчүлүгү үмүтүн жоготуп, ошондон улам өзүнүн тагдырына өзү балта чапкан окуялар толтура. Бүгүн ушул темага токтолмокчубуз. Эч качан жакшылыктан үмүтүңдү үзбө. Кандай башыңа сыноо келсе дагы жакшылыктан үмүтүңдү үзө көрбөгүн. Ла тақнату мин рахматилlah. Алла Тааланын мээриминен, Алла Тааланын жакшылыгынан эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө деп айткан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде. Ал эми жеке жашообузда карасаңыз, канчалаган адамдар ооруп, кыйналып, башына ушунчалык катуу оору келгенде, больницадан сен жашабайсың, сен 10 күндүк, 20 күндүк, 1 айлык убактың калды деп чыгарып койгон окуялар кездешет. Балким азыр карасак, ошол чыгарып больницадан ооруп, бир мүчөсүн жоготуп, кыйналган адамдар балким жашап атат. Ошол сен жашабайсың деп чыгарып койгон адамдар, доктурлар балким бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Алла Таала ырайымдуу зат, мээримдүү зат. Эч качан үмүт үзбөшүбүз керек. Күтүлбөгөн жерден Кудай Таала жардам берип коюлат. Күтүлбөгөн жерден Кудай Таала жардам сунуп коюлат. Күтүлбөгөн жерден Кудай Таала шыпа берип коюлат. Күтүлбөгөн жерден Кудай Таала ийгилик берип коюлат. Күтүлбөгөн жерден адамды бакытка бөлөп коюшу толук ыктымал. Ошондуктан эч качан жакшылыктан үмүтүңдү үзбө. Ар дайым жакшылык болот деп ишен. Эртеге бүрсү күн жакшылык болот деп ишен. Ооруп атсаң, Кудай буйрса сөзсүз айыгам деп ишен. Ишенич бул чоң нерсе. Адамдын жүрөгүндөгү ишенич бул эң чоң нерсе. Эртеге айыгарыңа ишен. Эртеге жакшы болоруна ишен. Үй бүлөңдө, эгерде үй бүлөң менен, аялың менен, балаң менен, атаң менен, энең менен, күйөөң менен келишпей жатсаң, ортодо бир келишпестик болсо, ишен эртеге жакшы болоруна ишен. Эртеге түзөлөрүнө ишен. Эртеге бактылуу болоруңа ишен. Эртеге акылына келерине ишен. Эртеге адам болоруна ишен. Эртеге тооба кыларына ишен. Эртеге мусулман болоруна ишен. Эч качан жакшылыктан үмүтүңдү үзбө, жакшы болот деп ишен. Алла Таала куттуу хадисинде мен пендемдин оюндагыдаймын деп айткан. Кудай Таала биз ойлогон нерсени берет. Биз каалаган нерсени берет. Башка бир хадисте иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Ар бир адамдын ниет кылган нерсеси болот.
бардык иш ниеттерге жараша ар бир адамдын ниет кылган нерсеси болот деп айткан. Биз келечегибиз, жашообуз сиз менен мага байланыштуу. Сиз менен менин ишеничиме байланыштуу. Сиз менен менин үмүтүмө байланыштуу. Ошондуктан эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз. Бизнес баштадыңызбы, жакшы болоруна ишениңиз. Бүгүн тоскоолдуктар болуп атат, бүгүн бут тосуулар болуп атат, бүгүн кыйынчылыктар болуп атат. Эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз. Эртеге жакшы болоруна, эртеге мыкты болоруна бөркүңүздөй ишенсеңиз, ошондо гана ийгилик жаратасыз, ошондо гана бакытка карай чыйыр башталат. Адамдын ишеничи менен, адамдын үмүтү менен. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде Ибрахим алейхиссалам каарып кетти. Бала көрбөй калды. Балалы болбой калам го деген мындай ойлор кете баштаганда, Алла Таала Ибрахим алейхиссаламга каарып калганда уул берди. Якуб алейхиссалам качанда Жусуф алейхиссаламды жоготуп, үмүтүн жоготуп калган, кошунчалык болбой баратканда дагы карагыла, издегиле, балким табылып калар, балким бир жерде Жусуп тирүү болсо керек деп Якуб алейхиссалам эч качан үмүтүн үзгөн эмес. Булардын бардыгы бизге баягы эртеге жакшы пайгамбарлардын башына да сыноо келген. Пайгамбарлардын башына ушунчалык оор сыноо келген. Балким ал сыноону экөөбүз балким көтөрө албашыбыз мүмкүн. Пайгамбар ушунчалык Кудай Таалага жакын, Кудайды сүйгөн, Кудай аларды сүйгөн адамдарга дагы Кудай Таалам сыноо берген. Ошо сыноолордон өттү, пайгамбар болду. Сиз менен мага дагы сыноо келиши толук ыктымал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эмне деген гана сыноолор келбеди. Сахабалар айтат, бизди качанда Меккеде ушунчалык азап чектик дейт, кордошту дейт, бекинип, ачка калдык, кордошту, жакындарыбызды өлтүрүштү, өзүбүздү азапташты. Ошондо пайгамбарыбызга келип наалай баштадык. Пайгамбарга келип, о Алланын элчиси, дуа кылбайсыңбы? О, сенин дуаларың кабыл болот го. Кудайга бир жалбарбайсыңбы? Мунуларды жок кылбайлыкпы? Ойрон кылбайлыкпы? О, Кудайга бир жалынбайсыңбы? Сурабайсыңбы? Жок кылбайлыкпы деп пайгамбарга келип көп ушинтип наалышканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул иш сөзсүз аягына чыгат. Сөзсүз дин бардык нерседен бийикке көтөрүлөт. Валакиннакум бирок силер тастажилун, бирок силер шашылып атасыңар. Шашылбагыла, силерден мурунку коомдо качанда ушул дини үчүн, ыйман келтирген үчүн залымдар мусулмандарды алып келишет эле дагы. Ара менен башынан баштап ушул денесинин ортосунан бөлүп коет эле. Сөөгүнөн этини өзүнчө бөлөк кылып аралап бөлүп салат эле. Бирок ошондо да алар ыймандан кайткан эмес, ыйманында бекем болгон. Силер шашылып атасыңар деп айткан экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баягы Меккеден качып Абу Бакр радиаллаху анху экөө келип баягы үңкүргө келип отурганда капырлардын баары пайгамбарды Абу Бакрды өлтүргөнү келип, Абу Бакр айтат, ушу бутунун астын караса бизди көрөт эле дейт да. Ушу жүздөгөн адамдар келгенде дагы пайгамбарыбыз Абу Бакрга, о Абу Бакр, коркпо, экөөбүз болсок, үчүнчүсү Алла Таала деп айткан. Ла тахзан, инналлаха маана, кайгырба, капаланба, Алла Таала биз менен деп айткан. Карасаңыз ушунчалык кыйын сыноолор, оор сыноолор келгенде дагы Кудай Тааладан үмүтүн үзгөн эмес. Ошол бутунун астына келип калганда дагы кайгырба, капаланба, сарсана болбо, Кудай Таала биз менен деп атат. Кудай Таала сиз менен. Кудай Таала сиз менен. Эч качан Кудай Тааладан үмүтүн үзбөңүз. Ла яқнат мин рухилла иллал кавмил кафирун. Алла Тааладан бир гана капырлар үмүтүн үзөт деди. Ла тaqnatu мин рахматилла. Алла Тааланын ырайымынан, Алла Тааланын жакшылыгынан эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Адашуучулар гана, аддаллун, адашуучулар гана Кудай Тааладан үмүтүнү үзөт деп айткан. Көпчүлүк учурда адам баласынын башына сыноо келет. Ден соолугунан айрылышы мүмкүн, жакынынан айрылышы мүмкүн, тууганынан айрылышы мүмкүн, бизнесинен, чоң мал мүлкүнөн айрылышы мүмкүн, балаңдан айрылып калышы мүмкүн, күйөөңдөн айрылышы мүмкүн, аялыңдан айрылышы мүмкүн. Кандай
сыноо жашоо. Ошол сыноо келгенде адам өзүн жоготпош керек, өзүн таштап койбош керек, сыноого багынып бербеш керек. Эч качан адам өзүн таштап койбош керек. Кээде өзүбүздүн тагдырыбызга өзүбүз балта чабабыз. Кээде ооруну биз күчөткөн балким өзүбүз болобуз. Оору келди, ооба, Кудай Таала сынады, бирок ушу менен айыкпай каламго, жок боломго, ыйлап сыктап көрүнгөнгө наалып жүрүп, кайгыбызды айтып жүрүп, кайра күчөтүп, ошондон улам ден соолугубузду жок кылып, өзүбүздүн тагдырыбызга өзүбүз балта чабып калган учурлар кездешет. Башына сыноо келсе дайым эле кайгырып болбой калдык, оңбой калдык, болду, биз бүттүк, турбай калдык, болбойт, биягы жашоонун кереги жок деп жүрүп, кээде өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз балта чабып алышыбыз мүмкүн. Кээде айлана чөйрөгө баягы кырсык бале келсе эле адам өзүн таштап жоготуп, анан өзүн жоготуп, келечегине балта чабып, өзүнө эле эмес, өзгөлөргө дагы, жакындарына дагы чоң залакас тийиши мүмкүн. Ошондуктан эч качан башыңызга кандай сыноо келсе дагы, кандай тагдыр келсе дагы эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз. Баары жараткандын колунда деп билиңиз. Эртеге жакшы болоруна ишениңиз. Бир кыйынчылыктын артында эки жакшылык жашырынып жатарын эстен чыгарбашыбыз керек. Иннамал юсра юсра, албетте бир кыйынчылык болсо, анын артында эки жеңилдик, эки ийгилик жашырынып жатат. Албетте ийгилик кыйынчылыктардан кийин келет. Албетте ийгилик сыноолордон кийин келет. Дароо эле ийгиликке жетип калыш мүмкүн эмес. Башыбызга сыноолор келет, бутто суулар болот. Ар кандай сыноолор келиши мүмкүн. Ошолордун баарына туруштук бере алсак, ошол сыноолордун өттүкөндүн жолун үйрөнсөк, үмүтүбүздү үзбөсөк, ошондо гана ийгиликке жетебиз. Эртеге ооруп калышы мүмкүн, ден соолугуң аябай катуу оорушу мүмкүн, бир мүчөңдү жоготушу мүмкүн. Бир мүчөңдү жоготсоң эле, бир бутуңду жоготсоң, бир колуңду жоготсоң, үмүтүңдү үзбөшүң керек. Адамдар дүйнө жүзүн багынткан, ийгиликке жеткен эки буту жок адамдар бар, эки колу жок адамдар бар. Сенде эки бутуң бар, эки колуң бар, эки көзүң бар, эки кулагың бар. Шүгүрдө канаат кыл, жакшы болоруна ишен, келечекте көп ийгиликти багынтарыңа ишен, бакыт сенин колуңда экендигине ишен. Ошондо ийгилик жаратабыз. Ошондо пайгамбардын жолун жолдогон болобуз. Ошондо Кудай Тааланын айтканын кылган болобуз. Кудай Таалам айтат, Алла Таалам айтат: "Ла тахзан", кайгырба, капаланба, өзүңдү жоготпо. Алла Таала силер менен. Кудай Таала сиз менен, мен менен бирге. Ошол бүгүнкү башына кырсык келген Түрк элдеринде жада калса, ошол азыр чоң сыноо келди да, бир күндө баласын жоготту, бир күндө жакынын жоготту, бир күндө бүтүндөй 30 жылдык, 50 жылдык, 60 жылдык мээнеттин баарынан айрылып калган жарандар болду да. Чоң сыноо. Бирок ошол учурда дагы үмүт үзбөшүбүз керек. Кудай Тааладан үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. Ошол жердеги окуялар бизге чоң үлгү болуш керек, чоң сабак болуш керек. Ошол жердеги адамдардын 10 күндөп, 15 күндөп тирүү чыгып атканы, урандын астынан тирүү чыгып атканы, 10 күндө, 15 күндө ошол жерге кар кирип атканы, суу кирип атканы, кайсы кимдир бирөө келип тамак узатып атканы бизге үлгү болуш керек. Демек, Кудай Таала пендесин таштап койбойт, куру таштабайт. Пендесин ачкачылыктан, чымчыкты, кушту, ушунчалык жан-жаныбарларды ачкачылыктан, кыйынчылыктан өлбөй атат. Демек, пенде Алла Тааланын астында пенде инна акрамакум индаллахи аткакум. Алла Тааланын астында валакат каррамна бани адам, биз адам баласыны улуу кылып жараттык, адам баласыны ыйык кылып жараттык деди. Адам баласы ыйык, адам баласы улуу. Ошондо Алла Таала бизди таштап койбойт эч качан. Жардамсыз таштап койбойт. Ар тараптан жардам бериши мүмкүн. Периштелер менен жардам берип коюшу мүмкүн. Туркиядагы окуялар биздин айткан сөзүбүзгө балким чоң далил болот. Ошондуктан эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз. Ар дайым жакшылык болот деп ишендиңиз. Жакшылык болоруна бөркүңүздө ишенишиңиз керек. Ошондо баары жакшылыктар артыңыздан биринин артынан бири, биринин артынан бири тизилип жакшылыктар келе берет. Кудай буйруса. Ассаламу алейкум. Суроолор болсо бул жибериңиздер дептир. Канеке, эгерде суроолор келген болсо суроолорду узата берсеңиз болот. Азиз мырза,
Биз темабызды карабылай берелик. Биз түз эфирдебиз. Могу экранда көрүнүп аткан номерларга, WhatsApp номерларга сиздерден келген суроолорду жибере берсеңиздер болот. Биз сиздер менен түз эфирде баарлашып атабыз. Бүгүн эч качан жакшылыктан үмүт үзбө, эч качан жакшылыктан үмүт үзбө, Алла Тааланын ырайымынан үмүтүңдү үзбө деген теманын тегерегинде сөз кылып атабыз. Канчалык күнөө кылган болсоң дагы, канчалык күнөөкөр болсоң дагы эч качан Кудайдын мээриминен үмүтүңдү үзбө. Адам пенде. Кудай Таалам ушинтип жаратты. Күнөөкөр кылып жаратты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келгенде, эгерде силер эч кимиңер күнөө кылбасаңар, эч кимиңер адашпасаңар, Кудай Таала башка бир коомду жаратат эле, башка бир адамдарды жаратат эле, алар күнөө кылат эле, күнөөлөрүн кечирет эле, күнөө кылат кайрадан, кайра күнөөлөрүн кечирет деп айткан. Демек, пенденин табияты ушундай. Биз күнөөкөр пендебиз. Адашып калабыз. Кээде билбей калабыз, кээде сокур болобуз, кээде дүлөй болобуз, кээде укпай каласың, кээде көрбөй каласың, кээде ушунда көрүп туруп дагы бирок акылың жетпей калат. Акылың токтоп калат. Кудай Таалам кааласа. Ошол пенде да адам деген. Ошондуктан канчалык күнөө кылсаңыз дагы эч качан Алланын ырайымынан үмүт үзбөңүз. Канча күнөө кылсаңыз дагы тооба кылыңыз, жаратканга жалбарыңыз, Кудай Таалам тообоңузду кечирет. Тообоңузду Кудай Таалам кечирет. Канчалык чоң күнөө кылсаңыз дагы Кудай Таалам тообоңузду кечирет. Адам өлтүрүү, ширк болсо дагы бүгүн мына тооба кылсаңыз, о жараткан, мен тооба кылдым, будан кийин ширк кылбайм, будан кийин адам өлтүрбөйм, будан кийин моундай жаман ишке барбайм деп чын жүрөктөн тооба кылсаңыз, Кудай буйрса Алла Таала сиздин күнөөңүздү кечирет. Алла Таала пенделерди, адамда баласын жакшы көрөт, сүйөт. Ошондуктан бизге айтып атат. Күндө кечинде адамдар уктап жатканда Кудай Таалам кайсы пендем туруп жалбарат экен, кайсы пендем туруп күнөөсүнөн кечирим сурайт экен, күнөөсүн кечирейин, кайсы пендем кечинде туруп сурайт экен, сураганын берейин деп Кудай Таалам кайрылат экен. Келиңиздер тооба кылалык, келиңиздер күнөөлөрдү токтотолук, келиңиздер уурулду токтотолук, келиңиздер зынаны токтотолук, келиңиздер жамандыкты токтотолук, келиңиздер ушак айыңды токтотолук, келиңиздер тооба кылалык, жакшылыктан үмүт кылалык. Кудай Таала жакшылыкты берерине бөркүндө ишенелик, келечекте жакшы болоруна ишенелик, келечекте ийгиликти багынтарыбызга ишенелик, келечекте бактылуу үй бүлө болорубузга ишенелик, келечекте жубайларыбыз мыкты жубай болоруна ишенелик, келечекте өмүрдүк жолдошуңуз мыкты өмүрдүк жолдош болоруна ишениңиз, келечекте Кудайдан корккон, такыба, момун, мусулман болоруна ишенишибиз керек. Ошондо дүйнө жарык болот, дүйнөгө бакыт орнойт. Үмүт бул дүйнөнү кармап турган нерсе үмүт. Эгерде адам баласында үмүт болбосо, эне баласын карабай коет. Адам баласында үмүт болбосо, адам дарак тикпей коет. Адам баласында үмүт болбосо, мынандай курулуштарды эч ким курбай коет. Адам баласында үмүт болбосо, моундай телерадиолорду эч ким иштетпей коет. Адам үмүт болгондугу үчүн ушу балага ырайымын төгүп, мээримин төгүп баласын багат. Адамда үмүт болгондугу үчүн чоң моундай курулуштар курат. Адамда үмүт болгондугу үчүн дарак тигет. Келечекте дүйнө жакшы болсун, келечекте сооп болсун, балдарым жакшы жашасын, үй бүлөм жакшы жашасын, мамлекетим жакшы жашасын деп үмүт болгондугу үчүн эмне баары жакшылыктарга жарашат. Келиңиздер Кудай Тааладан эч качан үмүтүбүздү үзбөйлүк демекчимин. Ассалому алейкум. Чийки жумуртка иссе болобу? Чийки жумуртка иссе негизи адал да, бирок ден соолукка балким зыяны тийиши толук ыктымал. Аны ушу байгы доодурлардан сурашыбыз керек. Бирок чийки адал исеңиз негизи бир жол, эки жол балким исеңиз болот. Анан ден соолукка тийгизген пайда зыянын мен так даана билбегендиктен ак же көк деп айта албайм. Ассаламу алейкум. Истихара намазынын пайдасы тууралуу толук түшүндүрүп бериңизчи. Истихара намазы бул туштын астында окула турган 2 рекат намаз. Кудай Таалага ушул нерсе эгер жакшылык болсо, ишимди жеңил кылың. Кудай Таалам эгерде ушул нерсе үй бүлөмө, келечегиме жакшылык болсо, Кудай жеңил кыла көр деп Кудай Таалага жалбарып, дуа кылып, жалбарып, Кудай Таалага жалбаруу деген сөз. Биз туура түшүнүшүбүз керек. Истихара дегенди кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп жүрөт. 2 рекат намаз окуп, дары укташ керек, анан түш көрүш керек деп. Түш көрүү шарт эмес. Укташ шарт эмес.
Истихара намаз деген сөз бул Кудай Таалага жалбар деген сөз. Кудай Тааладан сора, анан кийин таваккел кылып ошол ишке кириш. Эгер Кудай Таалам кааласа, ошол иш жеңил, желпи бүтүп кетет. Эгер Кудай Таалам каалабаса, ал иш тоскоолдуктар болуп, балким болбой калат, ишке ашпай калат. Дуа кыл, жалбар, намаз оку, Кудайга жалбар да, анан ошол ишке таваккел, бисмилла деп кириш деген сөз. Анан сөзсүз эле укташ керек, эч кимге менен сүйлөшпөй укташ керек, сөз түш көрүш керек деген түшүнүк бул туура эмес түшүнүк. Түш көрүп калышыңыз мүмкүн кокустан. Бирок сөзсүз түш көрүш керек. Кээ бирөөлөр келет, мен 30 жолу истихара намазын окудум, бир да түш көргөн жокмун деп. Сени истихара намаз окусаң эле түш көрөт деген деп айтып аткан адамдар бардыгы жалганчылар. Түш көрүшүң шарт эмес. Түш көрүп калышың ыктымал. Анан кийин сөзсүз эле ушунча калыш керек, анан түш көрөсүн деген сөздүн баары дурус эмес. Истихара намаз деген сөз, 2 рекат намаз оку, Кудай Таалага жалбар, анан ошол ишке кириш деген сөз. Ассаламу алейкум. Менин суроом, аял үй бүлөдөн анча-мынча акчаларды күйөөсүнөн уруксатсыз алып, кийин ошол эле акчаны кайра тириликке иштесе уурлук болуп калбайбы? Бул жерде эгерде баягы кээ бир эркектер бар, аябай сараң, баласына дагы тамакты ичирбеген, кийимди алып бербеген, үйдө пачка акчалар турат, сомдору турат, доллару турат, рубль турат, евро турат. Бирок ушунчалык сараң, аялына кийим алып бербейт, балдардын курсагын жакшы тойгозбойт. Ушундай эркек болгон болсо, анча-мынча алын акчасын алып, продуктаңызга, балдарыңыздын анча-мынча бут кийимине баягы тешик суу кирип, ден соолугуңузду залалга кетирбей, анча-мынча бут кийим алып берип койгонго, анча-мынча жылуу кийим алып берип койгонго, анча-мынча курсакты тойгозгонго продуктага иштесеңиз, анда боло берет. Бирок ар келген сайын 50 сом, 100 сом мурдап берешен, бирок ошондой болсо дагы күйөөнүн чөнтөгүнө, күйөөнүн баягы кошелогуна уруксатсыз кол салуу, бул үйдөн берекени кетирет. Баягы кажети жок эле, пайдасыз нерселерге уруксатсыз монтуп кол салуу, бул албетте уурлук болуп эсептелинет. Бул зыян, үй бүлөдөгү берекени кетирет. Тапкан акчадагы берекени кетирет. Келечең үй бүлөңүздөгү береке кетет. Тапкан акчасындагы береке кетет. Жашооңуздан береке кетет. Эгерде баягы кажетсиз эле, уруксатсыз эле ал жагынан 100 сомду, аягынан 1000 сомду, аягынан 100 долларды, аягынан 200 долларды кымтый берүү, бул үй бүлөдөгү берекени кетирет, үй бүлөдөгү ийгиликти жок кылат, үй бүлөдөгү бактылуулукту жок кылат. Ошондуктан мындай нерседен алыс болгонго аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле баягы сараң эркектер бүгүн болбосо эртең ошол акчаны көтөрүп кетпейсиң, калат артыңда. Ошо балдардын келечеги, үй бүлөңдүн келечеги, ата-энеңдин келечеги, ушулардын ден соолугу. Сараң эркектер анча-мынча балдардын курсагын тойгозуш керек, балдарды баягы бүтүн бут кийимин алып бериш керек, бүтүн кийимин алып бериш керек, сараң болбош керек. Үй бүлөгө берген акча көчөдөгү башка бирөөлөргө бергенге караганда 2 эсе 3 эсе сообу көбүрөөк болот. Ошондуктан сараңдар берешен бололук. Баягы тамагыбызды моңойдон кармалып эле сараң боло бериштин кажети жок. Ошол эле учурда уруксатсыз күйөөсүнүн акчасына керексиз нерселерге урдай берүү, бул уурлук болот, арам болот, үйдөгү берекени кетирет, үйдөгү бакытты кетирет. Саламатсызбы? Аял киши төрөгөндө күнөөлөрдүн баары кечирилеби? Күнөөлөрдүн баары кечирилет деген сөздөн алыс болуш керек. Чоң күнөөлөр бар. Чоң күнөөлөр булар тооба кылмай сайын кечирилбейт. Уурлук бул чоң күнөө, ушак бул чоң күнөө, зына бул чоң күнөө, чоң күнөөлөр бар. Кудай ширик бул чоң күнөө, Кудай Таалага шерик кошуп коюу чоң күнөө. Чоң күнөөлөр тообо кылмай сайын кечирилбейт. Анча-мынча майда бурат күнөөлөр ооба кечирилет. Майда бурат күнөөлөр кечирилет. Чоң күнөөлөр тообо кылмай сайын кечирилбейт. Эгер адам акысы болсо, адам андан кечирим сурамай сайын, адамдын акысын төлөмөй сайын ал күнөө кечирилбейт. Саламатсызбы? Өз аялдарына кайдыгер карабай, башка аял алып, өкө менен де жашайм деп, тең мамиле кылам деп алдагандарга кандай насаат берет элеңиз? Өз аялдарына кайдыгер карабай дейт. Кайдыгер карап деп жазам деп ушинтип жазып алгандай түшүнүп атам мен. Албетте
үй бүлө деген бул олуттуу маселе, жоопкерчиликтүү маселе. Үй бүлө үйлөнгөндөн кийин ошол жоопкерчиликти толук мойнуңа алдың. Аларды кийиндирүү, ичирүү, тамактандыруу ал эркектин милдети. Адилеттүүлүк кылыш керек, зулум кылып койбош керек. Ошол эле учурда аялдар дагы тийиштүү маселе кызганып эле болбос нерседен адилетсиздик кылдың, анан кайдыгерлик кылдың, көңүл бөлбөдүң, анан кийин тигиге жакшыраак мамиле кыласың, анан тигиндей кыласың, анан моундай кыласың деп күнөөлөй бериштин кереги жок. Болор иш болдубу, күнөө кылган жокпу, арам ишке барган жокпу, үйлөндүбү, баарына тоопук кылып, шүгүр кылып, ыраазы болуп, мактап, даңктап жашасаңыз, сизге жакшы мамиле кылып калат. Сиз менен мамилеси оңдолот, сиз менен мамилеси түздөлөт. Кемчилигин айта бербей, мактап, жакшы жагын айтып, анча-мынча дем берип турсаңыз, ошондо баягы түзөлөт. Анан биздеги эң чоң кемчилик ар дайым эле ошол кемчилигине басым жасай берип, эркек эмессиң, сен мундайсың, сен тигиндейсиң, кайдыгерсиң, көңүл бөлбөйсүң, тигиге эле алып бара бересиң, моундай кылып бара бересиң, тигиндей кыла бересиң деп олтуруп, эркекти чөктүрүп, жок кылып салабыз да көп аялдар. Ошондуктан андай болбошубуз керек, дем беришибиз керек. Баарына канаат кылышыбыз керек. Баягы жаман ойду жок кылышыбыз керек да. Кээде кечигип калса, кээде кичине жумуш чыгып келбей калса, башка нерселер болсо, ушул шайтан ой салып эле анан кийин кайдыгер болуп атат, карабай атат, тамак алып бербей атат, кийим кече алып бербей атат деп ошентип жаман ойлор бергенибиз дурус эмес. Канаат кылып жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле учурда эркектер дагы бул жоопкерчиликтүү маселе. Аял алдыңбы, аны багышың керек, карашың керек, балдарың адилеттүү карашың керек. Көп эркектер үйлөнгөндөн кийин бирөөсү менен ажырашып кеткен учурлар кездешет. Бул дагы туура эмес. Көп эркектер үйлөнгөндөн кийин экинчисине кетип калып, бияктагы бала чакасына, кыздарына, үй бүлөсүн таштап койгон, кайдыгер карап койгон, баягы курсагында тойгузбой, тыйын тыпырында бербей койгон учурлар кездешет. Бул дагы туура эмес, залым, зулум. Бул Кудай Тааланын аманаты. Эгерде ага кыянаттык кылган болсоң, анын жанында Кудай Таала болот. Кудай Таала сени менен душман болсо эч качан оңбойсуң, өспөйсүң, өнүкпөйсүң. Могул маселени дагы эстен чыгарбаш керек. Ассаламу алейкум. Сүннөт намаз окуган жерде фарыз окуса болобу же алмаштырыш керекпи? Жана азан айтылгандан кийин мечитте жаңы кирсек, тахиятул мечит намазын окуса болобу? Сүннөт намаз окуган жерде парызды окусаңыз дагы боло берет. Негизи алмаштырып окусаңыз жакшыраак болот. Азан айтылгандан кийин тахиятул мечит намазын окусаңыз болот. Киргенге чейин баягы намаз пешин намазын азан айтылды. Кирип тахиятул намазын окуп, анан сүннөт окуп, камат айтканга чейин тахиятул мечит намазын дагы, сүннөт намаздарын дагы окуй берсеңиз боло берет. Ассаламу алейкум. Менин атым Маматайыр. Чечмелеп берсеңиз. Аттарды көп чечмелей албайм. Мамат деген сөз кыргыздарда Мухаммад деген сөздү кыргыздар Мамат деп айтат. Мухаммад деген сөздү илгерки ата бабаларыбыз Мамат деп айткан. Мухаммад Тайыр болсо керек. Анын аттардын чечмелөөлөрүнө көп акылым жете бербейт. Мени кечирим сурайм, ушул ат жөнүндө атты чечмелеп бер деген суроолорду бербей койгонуңуздарды өтүнөт элем. Ассаламу алейкум. Кимдерге имамдыкка өтсө болбойт? Үзүрлүү адам имамдыкка өтсө болбойт. Баягы Куранды жакшы окуй албаган, тамгалар ордунан чыгарылбаган баягы адам имамдыкка балким өтсө болбойт. Аркасында илимдүүрөөк, билимдүүрөөк адамдар туруп калган болсо намазы жарабай калышы мүмкүн. Атайын имамдыкка жарабай турган атайын бир нече адамдар бар. Фик китебине кайрылсаңыз, ошол жактан тапсаңыз болот. Менин башыма операция болгон, кичине эңкейгенге болбойт. Кандай намаз окусам болот? Эңкейгенге болбосо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, намазды эч качан таштабагыла. Эгерде намазды туруп окуганга кудуретиңер жесе туруп окугула,
туруп окуганга кудуретиңер жетпесе олтуруп окугула, олтуруп окуганга кудуретиңер жетпесе жатып окугула, жатып окуганга дагы кудуретиңер жетпесе ишарат менен окугула деп айтылган. Ишарат менен да окусаңыз болот. Башыңызды өйдө кичине бир аз өйдө ылдый кылып окусаңыз болот. Ассаламу алейкум, мен ажырашып жатам, күйөөсү туруп эрге тийип кетиптир. Мен жокто, эми ошонун мойнуна албай жатат. Эмне кылыш керек? Мына чоң көйгөй. Адамды ыйлата турган көйгөй. Эмнеге? Бул коомдо мондой окуялар толтура. Күйөөсү туруп турмушка чыгып кеткендер толтура. Эмнеге? Эң биринчи, эң оболу сиз күнөөкөрсүз. Сиз ошол нерсеге түрткү болгонсуз. Биз эркектер күнөөкөрбүз. Аялыңды таштап 6 айдан ашык тентип жүргөнүң дурус эмес. Билем, жөндөн-жөн айла жоктон аргасыздан Россиялап, аргасыздан Европага кетип, аргасыздан четке чыгып жүрөбүз. Бирок үй бүлөңдү ала кет. Мүмкүнчүлүк болсо ошол акчаны бул жакта да тапсак болот. 6 айдан көп үй бүлөңдү таштап кеткениң бул дурус эмес. Анын байкы кыргыздарда айтып коет, ысык жан деп коет, нафс деп коет, азгырык деген бар. Анан кийин адам алданып калышы мүмкүн, азгырылып кетиши мүмкүн. Адам нафсынын кармай албай калышы мүмкүн. Ошондуктан эң оболу, эң биринчи эркек ушул аялыны өзү карап багыш керек, курсагын тойгозуш керек. Жада калса согушта элини, жерини, мекенини коргоп жүргөн, согушта жүргөн адамдарды Умар ибн Хаттаб 3 ай сайын, 4 ай сайын эмне кылчу эле? Үй бүлөсүнө жөнөтүп турчу. Ушул бузукулук болбосун деп. Эң оболу, эң биринчи ушул нерсеге өзүңүз күнөөкөр экениңизди унутпашыңыз керек. Экинчи маселе. Мойнуна албай атат. Күбө бар, бирөөнү зынакор деп, бирөөгө эрге тийдиң деп, бузулуп кеттиң деп айтыш үчүн күбө керек. Алым жөн эле бирөө айткан экен, бирөө көргөн экен деген сөз кетпейт алчы. Ал бул деген үй бүлө деген сөз. Бул чоң бир мамлекет деген сөз. Бир үй бүлөнүн бузулушу бир мамлекеттин бузулушу деген сөз. Анан кийин паланча менен сүйлөшүп турганын көргөн экен, паланчанын менен паланчага кирип келип атканын көргөн экен деген сөз бул жерде кетпейт. Ал сөз жарабайт. Зына кылганды эрге тийип алды деп атасыз, турмушка чыгып кетти деп атасыз. Аны ким көрдү? Документарный көргөнбү? Эгер зына кылган болсо, бузуку кылган болсо, ал жөнөкөй мондо көргөн экен, жетелешип жүргөн экен деген сөздөр алар жарабайт. Шариятта качан ушул 4 адам күбө болмой сайын аны зынакор деп айта албайсың, аны бузуку деп айта албайсың. Ошондуктан этият болушубуз керек. Далилиңиз жокпу? Анда аганы дароо аны күнөөкөр деп айтканга акыңыз жок. Күбөлөр жокпу? Күбөлөр дегенде байкы шариятта ушундай нерсе, аны баягы жыныстык катнаш кылып атканын калем сап баягы идишке кирген сыяктуу көрүш керек деп айтылат. Анын жөн эле сүйлөшкөнү көргөн экен, учурашканын көргөн экен, саламдашканын көргөн экен деген сөздөрдүн бардыгы болбогон сөз. Үй бүлө деген бул мамлекет, балким балдарыңар бар ортодо, балким үй бүлөнү сактап калганга мүмкүнчүлүк болсо, сактап калыш керек. Анан эгер сактап калганга мүмкүнчүлүк болбосо, чындап эле силер айткандай бузукулук болгон болсо, ал силердин ыктыярыңар. Балким ал бузукулук аялды бардык күнөөсүн кечирсе болот, ушу бузукулук кылган гана күнөөсүн кечиргенге балким жакшы эмес. Анан жөндөн жок жерден ал нерсени ага доомат кылуу дагы дурус эмес. Ошондуктан акыл калчап, ойлонуп, бирөөлөрдүн сөзүнө кире бербей, жети өлчөп бир кесүү керек бул маселеде. Саламатсызбы? Адам бул дүйнөгө ибадат кылыш үчүн келген, сыналыш үчүн келген дейт. Ошону кененирээк маалымат берип кетесизби? Алла Таала Кур'ан-ы Керимде жиндерди, инсандарды ибадат кылыш үчүн жараттым дейт. Мүлк сүрөсүндө адам баласыны, инсанды кайсы бири жакшы амал кылат экен деп сынаш үчүн жараттым дейт. Бул жашоо күрөш жашоо. Бул жашоо сыноо жашоо. Бул жашоо жалган жашоо. 5 күндүк жашоо, сыноо жашоо. Сыноо үчүн келгенбиз. Ооба, ибадат үчүн, сыноо үчүн келгенбиз. Кудай Таалам кайсы бири жакшы амал кылат экен, кайсы бири Кудайга адам болуп жашайт экен, кайсы бири Кудайга кулчулук кылат экен деп. Бизде бул дүйнө сыноо жашоо экени анык. Ассаламу алейкум. Биздин айвандын үстүндө жаңгак бар. Жазса болобу?
жайында төшөк салып жатабыз. Бола берет. Эч нерсе жок. Анан баягы кээ бирөөлөр жаңактын астына жатса болбойт экен, анан кийин жиңгирип кетет экен, анан кийин ТТП деген баягы туура эмес маалыматтар бар. Булардын баары дурус эмес, баардыгы жалган маалыматтар. Физикалык жактан балким баягы жаңактын аба тазалоо боюнча бир маселе деп сөз айткан болсо, балки илимий сөз айткан болсо, аны кабыл алсак болот да. Балким анда илимий сөз да жок болсо керек, жөн эле эл оозундагы ушак болсо керек. Ассаламу алейкум. PUBG деген оюнду жаштар көп ойноп жатышат. Күнөбү, күнөө эмеспи? Аллах сизден ыраазы болсун. Анан мен бул оюндун кандай оюн экенин да так билбейм, да ана билбейм. Ошондуктан бир нерсе ак же көк деп айта албайм. Эгерде баягы оюндун түпкү тамырында бузукулук, ширк, баягы нерселер жаткан болсо, анда булардын баардыгы арам деп эсептелинет. Эгерде ошол нерсе намаздан, жакшы иштерден тыя турган, аларды кыла турган нерселер болбосо, буларды дагы ойногонго турус эмес. Ассаламу алейкум. Мен былтыры Рамазан айындагы каза орозолорду тутуп жаттым эле. Эсебин унутуп калдым. Ашыкча орозо тутуп койсом эч нерсе болбойбу? Эч нерсе болбойт, орозо кармай бериңиз. Эч нерсе болбойт. Акыркы каза кылган орозомдун казасыны тутуп бергенге ниет кылып кармай берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Эшикти бутундун арты менен түртүп жапсак кандай болот? Эшикти бутундун арты менен жаап койгон болот. Эч нерсе жок. Анан кийин бутун арты менен жаап койсо, балким ошол болбойт деп айтып, адепке жатпайт балким. Адамдар турса, бул адамдардын астында, чуулуу адамдардын астында келип, анан келин чыгып барады, буту менен тепкилеп эшик жапканы, балким эшик сындырып коюшу мүмкүн. Ушундай нерселер менен болбойт деп айтышы мүмкүн. Анан колуңда буюм бар, чыгып баратасың, жапканга мүмкүнчүлүк жок. Жаап койсоң эч нерсе жок, бутуң менен эшикти жапкан болосуң. Ассаламу алейкум. Тирүү адам өзүнө аш берсе кандай дуа кылынат? Түшүндүрүп кетсеңиз. Тирүү адам шүгүр кылып аш берет да. Кудай Таала мага ушунчалык өмүр берди, Кудай Таала мага ушундай жакшылык берди. Кудай Таалага ыраазычылык билдирип, шүгүр келтирип, айылдагы ошол эл журтка, кедей кембагалга, жетим жесирге тамак аш кылып койгону, садака берип койгону, анан ошол эхсаныбызды кабыл кылдырып дуа кылат. Ушундай жакшы нерсе, сонун нерсе. Бул ата бабабыз кылып келаткан нерсе. Ассаламу алейкум. Касыр намазы боюнча айтып берип коюңузчу, рахмат. Касыр намазы деген 3 күн жана 3 түндөн алыс жолго чыкканда намаз 2 рекеттүү намаздар, 4 рекеттүү намаздар 2 рекет болуп окулат. Эгерде ошол барган жериңизде 15 күндөн аз жүргөн болсоңуз, анда ошол 4 рекеттүү намаздар 2 рекеттүү намаз болуп окулат. Ошону касыр намазы деп айтып коет. Сапарда жүргөндө 4 рекеттүү намаздарды 2 рекет кылып касыр кылып окуу биздин Ханафи мазхабында важип болуп эсептелинет. Касыр кылбасаңыз күнөөкөр болосуз. Саламатсызбы? Жума күнү бир кир жууган болбойт дейт. Ушул туурабы? Рахмат. Туура эмес жөнүк. Жума күнү тазаланыш керек. Жума күнү кириңизди жуушуңуз керек. Жума күнү бул майрам тазаланып, кийим кечени ошол эртеге жума күндөн дегенден баштап бүт кийим кечени, үйдүк баарын тазалап, эртеге жума экендигин билдиришибиз керек. Балдарга эртеге жума майрам экендигини, жаш балдарга өзүнчө тарбия беришибиз керек. Ассаламу алейкум. Гусул алгандан кийин намаз окуй берсе болобу же кайра дарат алыш керекпи? Гусулду толук алган болсоңуз намазыңызды окуй бересиз. Жакшырагы гусул алыштан алдын дарат алып анан гусул кылганыгыз дурус. Бирок гусул кылгандан кийин, жуунгандан кийин дарат албай эле намаз окусаңыз бола берет. Ассаламу алейкум. Эртең мененки анан кечки намазды окуса болобу? 5 вак намаз паразаланган. Ошондуктан эртең менен кеч дагы окуңуз. Ортодо эртең менен кеч окуган болсоңуз, обедке чыкканда 4 рекет пешин намаз, күн батып баратканда, жумуштан чыкканда асыр намазы бар экен. Үйгө келгенден кийин шам намазын окуп коесуз. Ошону менен 5 вак намазды окуган болуп каласыз. Намаз бул парыз. Намаз бул адамдын жашоосун таразалай турган нерсе. Адамдын максаты намаз. Адам кылып тарбиялай турган намаз. Ошондуктан намазыңызды 5 вак намаз кылганга өтүңүз. Ассаламу алейкум. Күндө Куран окуп, зикирден 2000 чалып турам. Сооп жазылат дейт. Туурабы? Аллахым ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Намаз окуганыңыз, Куран окуганыңыз, 2000 зикир чалганыңыз ушунчалык сонун нерсе. Алла Таала ала bizikrillah татмайнил кулуб билип койгула, зикир менен жүрөктөр тынчтанат деп айткан, көп зикир кылгыла деп айткан, көп зикир кылгандын момундун сыпаты деп айткан. Ал эми 200-дүүнүн сыпаты алар аз Кудайды эстейт, Кудайды аз зикир кылат деп айткан.
Ассаламу алейкум. Кургак даратты кандай жерлерде алса болот? Суу таппай калганда кургак даратыласыз. Кургак дарат деп эгерде таяммумду айтып аткан болсоңуз, суу жок болуп калган болсо, кургак даратыласыз. Эгерде суу бар, бирок ошол дарат алсаңыз, жуунсаңыз, гусул кылсаңыз, ден соолугуңуз ооруп кала турган болсо, ден соолугуңуздун бир мүчөсүнө коркунуч жаралган болгон болсо, ошол учурларда дагы эмне кылсаңыз болот? Кургак дарат алсаңыз болот. Таяммум кылсаңыз болот деген сөз. Ассаламу алейкум. Буга чейинки окулбай калган намазды кандай окуп толуктаса болот? Убагы кандай болот? Каза намаздарды эң акыркы каза кылган намазым деп окуп кете бергениңиз оң. Окусаңыз боло берет. 3 маалда гана окуй албайсыз, калган мезгилде окуй берсеңиз болот. Күн чыгып баратканда, күн батып жатканда чак түштө окуй албайсыз, калган учурлардын баарында каза намаздарды окуй берсеңиз болот. Күн чыгып жатканда, күн батып жатканда чак түштө гана баягы пешимге чейин бир 10 мүнөт ушундай гана окуй албайсыз, калган учурлардын баарында окуй бересиз. Бамдаттан кийин бамдатты намаздардын артында алдындагы окуп кете берсеңиз болот. Ошол 3 мезгилден башка убакытта окуй берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Кээде басып баратканда же туруп турганда Курандын сөздөрү оозума келип калат. Ошондо ичинен Куран окуп, багыштап бата кыла берсе болобу же сөзсүз дасторкондо окутуруш керекпи? Жок, бизге дурус эмес түшүнүк келип калган. Куран бул зикир, отуруп, туруп, басып баратып, жүгүрүп баратып, чуркап баратып деле окуй берсеңиз боло берет. Куран бул канекей баарыбыз отурган жерде, турганда, басканда, жүргөндө ар дайым телевиз менен Куран окуп жүрсөк кандай сонун нерсе. Боло берет. Эч нерсе жок. Куранды басканда, отурганда, жүргөн жергенде окуй бериңиз. Бир гана ушул баягы даратканага киргенде, жуунганда ушул мезгилде да окусаңыз болот, башка учурда окуй берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Биз 7 жылдан бери оору багабыз, өтө кыйналабыз. Бизге жакшылык качан келет? Кудай буйрса жакшылык жакында келет. Кудай Тааладан жакшылык жакында келет десеңиз, Кудай Таалам жакшылыкты жакында берет. Кудай Тааладан жакшы үмүт кылсаңыз, Кудай Таалам берет. Жакшылыктан үмүт үзбөң, Кудай Таала берет дедиңиз, ишениңиз, Кудай Таалам берет. Бөлкүңүздө ишенишиңиз. Качанда байкы күмөндөнүп болбой калат го, кыйын болуп калды го дей берсеңиз, Кудай Таалам бербей коюшу ыктымал. Сиз ишениңиз, 100% ишениңиз. Болот деп ишениңиз, жакшылык болот деп, жакшылык болду деп ишениңиз. Бөлкүңдө ишениңиз, Кудай Таала кааласа баары жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз. Буйрса аз күндөн кийин балалуу болгону жатабыз. Балабыздын атын Алихан койсок болобу? Чубак ажы Али Нур деп койсо болбойт деп айтканын угуп калдык эле. Боло берет. Алихан деген сөз, Алихан, Али падыша деген эле сөз да. Боло берет негизи. Алихан деген жакшы эле ат, аты баягы мааниси жаман эмес, жакшы ат. Ассаламу алейкум. Али деп кыскартып койгонуңуз дагы жакшыраак балким. Алихан деп эки атты бир кылбай, Али деп койгон болсоңуз, андан да жакшы болсо керек. Баягы азыркы жаштардын немесине талабына ылайык кыска, нуска Али деген улуу сахаба болгон, Али деп койгонуңуз балким жакшыраак. Ассаламу алейкум. Кээде намазым каза болуп калат. Жумушка байланыштуу. Маршруткадан түшкөндө намаз болуп калат. Жолдон окуп койсом болобу? Олуттуу маселе. Намаз, парыз намаздар маршрутта баратып, улоонун үстүндө, машинанын үстүндө окулбайт. Парыз намаздар түшүп окушубуз керек, туруп окушубуз керек. Ошондуктан сапарга чыкканда бир аз абайлап чыксак болот. 10 мүнөт, 15 мүнөт, 20 мүнөт эч нерсени өзгөртпөйт да. Мисалы үчүн ушул жерден Бишкектен Кара-Балтага чыгып баратасыз. Шамга 10 мүнөт калганда, 15 мүнөт калганда чыгып алсаңыз, жолдо бир жерде адамдардын баарын токтотуш керек болот, анан түйшүк жаратасыз да. Бир аз күтө туруп шамды окуп, анан чыксаңыз беймарал куптанга кирип барасыз дегенсей. Ушундай. Намаздыга эгерде ихтимам кылсак, көңүл бөлсөк, мен ойлойм намаз окуганга убакытты табабыз. Анан кээде ушу Кара-Балтага жетейин деп калганда намазды маршрутканы токтотуп, түшүп, мечитке кирип намазыңызды окуп, анан кийин 20 сом менен дагы кайра кетип калсаңыз боло берет. Намаз 20 сомдон, 30 сомдон, 100 сомдон улуу турат. Ошол нерсени унутпашыбыз керек. Ассаламу алейкум. Аллахым ыраазы болсун. Мен өлүмдү көп эстеп калдым. Ар кандай ойлор келсе да, мисалы ооруп өлүп калсам деген сыяктуу эмне кылсам болот?
өлүмдү эстеген жакшы нерсе. Өлүмдү эстеген жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз өлүмдү эстеп тургула, өлүмдү эстесеңер адам өзүнүн акылына келип турат деп айткан. Өлүмдү эстеген жакшы нерсе. Бирок үмүттү үзбөшүбүз керек. Кудай Таала баарыбызда ушундай. Сиздеги нерсе баарыбызда бар. Биз деле кичине ооруп калсак, кичине башыбыз ооруп калсак, грип болуп калсак, ушул кетип калат ошо эме деп балдарга үй бүлөбүзгө осуятыбызды айтып, мындай кыл, тигиндей кыл деп калабыз. Адам баласынын баарында эле ушундай болсо керек. Анан өлүмдү эстеген жакшы нерсе. Бирок ушул нерсе үмүттү өзүп, баягы келечегибизге балта чаппашыбыз керек. Кудай тооласа, баары жакшы болот деп ишенишибиз керек. Өлүмгө даярсызбы? Кээде биз ооруп калсак, ушу өлүмгө даяр эмеспиз, Кудай өзүң сактай көр, дагы жакшылыктарды кылышыбыз керек, карыздарды төлөшүбүз керек деп Кудайга жалбара баштайбыз. Ошо баягы үмүт да. Мына балам бар эле, ушу баламды тарбиялай, караган адам болбой калат деп кээде жалбарасын. Адамда, пенде да. Балам, балалуу болгондо билесиң дейт, ошосуңарындай Кудай Тааладан үмүттү үзбөңүз. Кудай Тааладан жакшылык болоруна ишениңиз, айгарыңа ишениңиз, Кудай кааласа баары жакшы болот. Ассаламу алейкум. Ит бакса болобу же болбойбу? Дагы бир суроо. Айша деген туурабы же Айшабы? Ит бакса болобу болбойбу? Алымдардын маселени 2-3кө карап маселе айтышат. Биринчи маселе. Эгер кажети жок болсо ит багуунун кереги жок. Кажети жок болсо ит багуунун кажети жок, кереги жок. Анан эгерде кароолчулукка, мал бакканга, өзгөчө жер тамда жашаган, ууруу кирет, ушундай кароолчулукка, кой кайтарганга, уучулукка, баягы мергенчиликке даярдалган тайган ушундай иттерди бакса болобу? Ага шариятыбыз уруксат берет, бакса болот. Анан жөн эле кереги жок. Үйгө алып кирип алып ит менен кошулуп жашаганы, ит багып алып, үйдү бит бастырганы бул албетте турук эмес, арам, күнөө болуп эсептелет. Айша деп анан кийин негизи Айша деп айтылынат. Анан аны Айша деп жазасызбы, Айша деп жазасызбы? Айтылышы бир эле, жазылышы башка-башка болгону менен айтылышы бир эле. Айша деген сөз негизи Айша деген балким ийим менен менен эмес, ийим менен туура болсо керек. Бирок эч нерсе жок. Бул талаш баягы кыргыз тилчилердин биздеги сырттан келип калган неме аттар да. Анан бул жерде эч кандай бир маселе жок. Арабчасы Айша болуп калат. Айша. Анан ушул ийим менен балким жакыныраак. Ассаламу алейкум. Витр намазыны окуганда 2 рекеттен кийин ташаххуд окулабы же 3 рекеттен кийин бир эле ташаххуд окулабы? 2 рекеттен кийин ташаххудду окуйсуз, анан турасыз, Алхамдуну окуйсуз, Замсурун окуйсуз, витр намазынын баягы кунут дуасын окуйсуз, 3-чү рекетте дагы отуруп ташаххуд окуп анан турасыз. Экөө тең бар. 2-чи рекетте дагы бар, 3-чү рекетте дагы бар. Ассаламу алейкум. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны китебин дарат менен окуу керекпи? Сөзсүз жок, шарт эмес. Пайгамбарыбыздын өмүр баянына Куранды гана дарат менен окуу шарт. Курандан башка китептердин баарына даратсыз окуй берсеңиз боло берет. Ассаламу алейкум. Жаңы үйлөнө тургандарга өз насатыңызды айта кетсеңиз, Аллах разы болсун. Жаңы турмушка чыга турган, жаңы үйлөнө турган жигиттерге, кыздарга, улан кыздарга айтадым, үйлөнүштөн алдын сөзсүз Бакыт ордосу деген китеп бар. Ошол китепти оку, үйрөн, үй бүлө курууну жакшылап билгенден кийин анан үйлөн деп айтат элем. Көпчүлүк жаштар бүгүндө аял ким, келин ким, кайнене ким, кайната ким, эркек ким, күйөө ким, кайнана ким, кайнага ким билбейт. Ошондуктан көп келишпестер келип чыгат. Ошондуктан менин сунуштарым Бакыт ордосу деген Кыргызстан Ислам университетини тарабынан даярдалган сонун жакшынакай китеп бар. Ошол китепти оку, анан үйлөн деп айтат элем. Жаратканга жалбар, Кудайдан сура, анан танда, улуулар менен кеңеш, анан үйлөн. Үй бүлө үйүңдү даярда. Душ туалетиңди үйдүн ичине кой, шылтак менен айылда жашаган болсоң 20 миң, 30 миңдик баягы буканы алып чык, 100 буканын бир букасын алып чык дагы үйүңө жакшынакай туалет душту даярда, анан үйлөн. Баягы 1000 койдун 2 койун сат, үйгө сыртка эмес, баягы сыртка чыгып 500 метр алыска туалетке бара турган эмес, үйдүн ичине туалет душуңду даярда,
анан үйлөн дейт элем. Ассаламу алейкум устазым, мен 14 жаштамын, өзүм даватка чыккым келет, бирок үйдөгүлөр кийин деле чыгып жетишесиң деп чыгарышпайт. Эмне кылсам болот? Ата-энемди угуп чыкпашым керекпи? 14 жашта болсоң жашсың, мечиттерге бар, намазга бар, эртели кеч намаздарга барып тур, ошол жердеги баягы имамга бар, ошол жерден үйрөнүп тур. Каникулда ошол мезгилдерде аз 14 болсоң мектепте окуйсуң, демек каникулда мектепти бүткөндөн кийин же каникулдарда даватка чыгып келсең болот. Ата-энеңдин уруксатын сура. Ата-энеңдин уруксатсыз чыкпа, айтпай кетпе. Алар менен сүйлөш, кеңеш, алардын айтканын ук, даватка бар, намазга бар. Кээ бир ата-энелер намазга каршы, намаз окуганга каршы. Баягы күнөө, эгерде ата-эне күнөөгө түртсө, ата-энеге баш ийилбейт. Ата-эне урлук кылса, урлук кылынбайт. Намаз окуба десе, намаз окубай коюлбайт. Намазыңды оку, жалбар, ибадат кыл, ата-энеңе жакшылык тилеп дуа кыл, жакшы мамиле кыл, жакшы сүйлөш, балким уруксат берет. Келиним уулум менен ажырашып турмушка чыкты. Ортодо баласы бар. Бала өгөй атада бизге көрсөтпөй жатат. Бул дагы дурус эмес. Бала атасынын баласы, бала бул чоң энесинин баласы, бала чоң атасынын баласы. Көрсөтпөй монтип жашырып жүргөнү бул дурус эмес, күнөө иш. Атасыны душман катары көрсөтүү бул күнөө иш. Шариятта дагы дурус эмес, адамдык сыпатка дагы дурус эмес. Бала өзүнүн атасы ким экенин билип чоңоюш керек, өзүнүн атасы ким экенин көрүп чоңоюш керек, билип чоңоюш керек. Анан атасыны кээ бирөөлөр тескерисинче апасына көрсөтпөй, апасы менен душман кылып тарбиялайт. Кээ бирөөлөр тескерисинче атасы менен душман кылып тарбиялайт. Булардын баары дурус эмес, арам иш, күнөө иш. Ошондуктан бул нерседен кайчыш керек, тооба кылыш керек. Эртеге ушул нерсе башына таш менен бир койгондой катуу азап бериши толук ыктымал. Ассаламу алейкум. Күйөөсү акча таап келип, эң кармаган дурусбу же аялбы? Башкача үйгө сактаса дурусбу? Кандай дейсиз? Акча сактоо маселеси бул үй бүлөгө байланыштуу маселе. Кээ бир эркектер акча сактай албайт, акча кармай албайт. Акча кармаса дароо жеп жутуп жок кылат. Акчаны унутат, акчаны баягы пайдасыз нерселерге иштетет. Кээ бир эркектер акча кармаганга, акчаны сактаганга мүмкүнчүлүгү жок. Акча табыш оңой, акчаны сактап калыш кыйын. Ошондуктан бул маселе үй бүлөгө тийиштүү маселе. Эгерде эркектин акчаны сактап калганга кудурети жетпесе, эркек акчаны пайдасыз нерсеге иштетип койгондон корксо, анда аялына берсин. Аялы эгерде акчаны мыкты сактаган болсо. Кээ бир үй бүлөдө тескерисинче эркек акчаны мыкты сактайт, аял тескерисинче колунда акча болсо дардаңдап, күндө базарда, күндө баягы кийим саткан жерде, күндө дайдып, күндө чай ичкен жерде кафе жүргөп калышты болуп ыктымал. Андай болгон болсо ал аялга акчаны карматыштын кереги жок. Бул үй бүлөгө тийиштүү маселе. Эгерде экөөндө тең акча кармаганга кудурети жетпесе, экөө тең ысырапка жакын болсо, экөө тең өзүнүн нафсини өзү башкарганга кудурети жетпесе, анда үчүнчү бирөөгө, апасына, атасына, чоң атасына, башка бирөөгө берип, банкка коюп балким сактаса дагы боло берет. Бул маселе үй бүлөгө тийиштүү маселе. Ким акчаны кармаса үнөмдүү сактайт, ким жакшы сактайт, мыкты сактайт, ысырап кылбайт, жаман туура эмес жолго колдонбойт. Ушул маселеге байланыштуу маселе. Эгерде эркек өзү кудурети жетсе, өзүн өзү башкара алса, ысырапка жол бербесе, анда эркектин өзү кармаганы абзел, өзү сактаганы абзел. Андайга кудурети жетпейби? Анда аялына берет. Эгерде аялында кудурети жетпесе, анда башка үйгө сактаса дагы боло берет. Бул нерсеге шариятыбыз эч кандай тыюу салынбайт. Бизде бөлүнгөн убакыт ушинтип аягына жетти көрүнөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн жакшылыктан үмүтүңдү үзбө деген теманын тегерегинде сөз кылдык. Эч качан жакшылыктан үмүттү үзбөйлүк. Оору сакаят, кыйынчылыктын артында эки жакшылык бар. Үй бүлөгө сөзсүз бакыт кушу келип конот. Эртеге күйөөң адам болот, аялың балким акылына келет. Балдарын келечекте илимдүү, билимдүү, элине, жерине, мамлекетине кызмат кылган адам болот балким. Кудай Тааладан жакшылыкта гана үмүт кылышыбыз керек, жаман нерсени
ойлобошубуз керек, акылга да алып келбешибиз керек, кыялданбашыбыз да керек. Эгерде бактылуу жашайм десең, жакшылыкты гана ойлон, жакшы нерсе болот деп ишен, келечекте жакшы нерселерди кыялдан, жаман нерсени оюңа алып келе көрбөгүн. Алла таала элибизге, жерибизге тынчтык берсин, жакшылык берсин, биримдик берсин, ынтымак берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.